Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Эфирде бүгүнкү күнгө карата алынган жаңылыктар түрмөгү кызматыңыздарда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын негизги темалары менен тааныштырам. Гайыпкулов Искендер жаңы кызматка олтурду. Мектептер 1-марттан тарта ачылат. Балбак Төлөбаев кызматтан кетти. Гайыпкулов Искендер жаңы кызматка олтурду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Гайыпкулов Искендер Төрөбаевич Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика, финансы, саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Буга чейин бул кызматты Иманалиев Данияр Шаршембекович ээлеп келген. Ал башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу ордунан бошотулду. Жергиликтүү кеңештерде шайлоо күнү белгиленди. Кыргызстандын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо үстүбүздөгү жылдын 11-апрелине белгиленди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдиришти. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык жергиликтүү кеңештердин мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу жерлерде жаңы шайлоо өткөрүлөт. Мектептер 1-марттан тарта ачылат. Бишкек шаарындагы мектептер толугу менен 1-мартта ачылат. Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев билдирген. Анын айтымында кырдаал туруктуу болсо мектептер жаңы бала бакчалар толугу менен ачылат. Белгилей кетсек, учурда 1, 5, 9, 11 класстын окуучулары мектепке барып, калган класстар онлайн тартипте окууда. Билим берүү министрлиги жана мэрдин февраль айында мектептер жана бала бакчалардын ачылып калаарын айтышкан. Корея кайра Кыргызстандын жарандарына виза бере баштады. 8 февралдан тарта Корея Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү жандантты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдиришет. Корея коронавируска байланыштуу Кыргызстандын жарандарына өлкөгө кирүүгө тыюу салган. Тышкы иштер министрлиги Кореяга сапарлардын алдында COVID-19 дыккат текшерүүдөн өтүүнү суранат. Анткени вирус табылып калса Кыргызстанга чектөө салышы мүмкүн. Балбак Төлөбаев кызматтан кетти. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып жаткан Балбак Төлөбаев отставкага кетип жатканы боюнча маалыматты жергиликтүү булактардын бирине өзү тастыктады. Бирок ал кайсы кызматка бара тургандыгын так айтпай, азырынча белгисиз деп жооп берди. Анткени менен айрым булактар бул маалыматты президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгын жетектерин айтышты. Аны менен катар эле мэрдин милдетин Эрмек Нургазиев аткара тургандыгын билдирип, бүгүн мэриянын жамаатына тааныштыраарын кошумчалады. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар түрмөгү аяктады. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат. Саламатта калыңыздар.